Мен Батма, Жогорку Кеңештин мурдакы депутаты Бердиев Акулу Тагаевичтин 38 жыл чогуу жашаган мыйзамдуу аялымын. 5 баланын энеси. Менин коомчулукка чыгуумдун себеби азыркы учурдагы зомбулукка кабылып, анын басмырына чыдабагандыктан үстүмө аял алып, мени кордогондугунун себебинен болуп атат. Урматтуу Камчыбек Кыдыршаевич, мен азыр аябай коркунучта жашап атам. Балдарымдын коргоосунда жашап атам. Кайсы күнү кирип келип, мени чаап кетет деп коркунучта жашап атам. Ушу мен өмүрүмдү, мен эмемди коргоп бериңиз. Учурда мен азыр көчөдө калуу коркунучунда турам. Анткени бул адам мени үйдөн чыккын, бул үйгө сенин акың жок, бул менин эжемдин үйү, үйдү бошотуп чыгып, сен көчөдө калгын деп кууп атат. Биз жашап аткан үйдү биз участогунан бери алып, участок кезинде алып, ар бир кирпичине чейин эме кылып, өзүбүздө багып курганбыз. Бирде акеси Тайыр деген кайнагам дагы кичине балама чалып, апаңарды алып чыгып кеткиле, ал үй тетежемдин үйү, ал жерге силердин акыңар жок, апаңарды алып чыгып өзүңөр баккыла деп айтты. Кайра аял алып жүргөнүнөн дагы балдарым үчүн кечирип отурсам, ал үйгө келип мага кол көтөрүп, балдарга кол көтөрүп, бизге өмүрүбүзгө коркунуч туудургандыктан мен коомчулукка чыгууга аргасыз болуп атам. Ушунча жыл чогуу жашап, ал менин үстүмө 10 жолу аял алды. Мен билгенден азыркы учурда 4-5 аял менен жашап атат. Баламдын чоңу 38 жашка чыкты. Менден кийинки алган аялдардын балдары 20-дан ашып калыптыр. Ошо 60ка чыккан жашымда мен үйдөн чыгып каяка барам? Мен эч жака барган эмесмин, мени эч жака чыгарган дагы эмес. Мен чыгып каякта жашаймын? Менин башка жашай турган эч жерим жок. Урматтуу Камчыбек Кыдыршаевич, менин коопсуздугумду коргоп бериңиз. Анткени бул киши менин өмүрүмө коркунуч туудуруп атат, мага кол салуу болуп атат. Менин балдарымдын өмүрү коркунучта. Бизди коргоп бериңиз, сизден суранам.